Ассаламу алейкум достор. Ошо баян же окуялардан айтып бербейсизби деп сурангандар болуп атат. Ошо мындайын чечтим, Кудай буйрса, эстеген сайын ошо баян окуялардан айтып берип турам. Бизде балыкчыдан болгон окуя. Балыкчылык байке Бишкекте. Балыкчыга барыш керек болот Бишкектенчи, вокзал, Западный автовокзалдан. Анан баягы машинасы да эптеген машина экен, баягы эптеп жүргөн бар го, баягы чарчап калган дегендейчи. Анан баягы бензинге да акча жок, анан киши ала кетиш керек. Вокзалга барат. Анан вокзалга барып киши салам деп арзаныраак эле мисалы маршрутка мындай айтканда бир 200 сом болсо, балыкчыга чейин ал 150дөн 100 сомдон эле салат да. Анан бир 3 дос жаш балдар келип атып, анан да ушуна балыкчыга кеттик, анда арзан эле кетип атам, анчадан мынчадан все анда кеттик деп 3 баланы салат машина. Эмне машина, мындай машинадан 3 бала баягы эме жок эле отурушат, жаман ойдо жок элечи. Анан бир киши азыр ала калайын, анан кетебиз дейт. Анан келатса бир солидный мындай өлө кийинген, мындай айтканда баягы костюмшун кийген, колунда дипломат дейт чемоданчы. Ошондой келаткан киши анан байке балычыга көлгө эмеспи, көлгө балычыга. Мен арзан эле кетип отуруп жүрүн, анан отурган кеттик деп, анан кетип баратабыз. Машинам ушундай чарчап калган дейт, мындай айткандачы. Саарсын болуп бартам дейт, тер кеткен дейт. Анан тягым иштебей калып, биягым терезем көтөрүлсө түшпөй калат, түшсө көтөрүлбөй калат дейт. Дворник жаан жапкалы дейт, дворник иштебей калат дейт. Анан өлө кыжалаттым дейт. Анан баягы 4 тең акчасын алып май куюп салгам дейт, балчыга жечиш керек да. Анан тиги арттагы үчөө анан жаш балдардан башта дейт, ой байке, анан мындай машинага отурбайт болчубуз. Анан тиги ар кайсына айтыпчы, баягы кызалат болуп киши ош бетер кыжалат кылып дегендей. Анан эмне деген машина байке, мындай машина кантип айдайсызбы, жазат болбойсузбу тигибу деп. Ар кайсына анан тиги алдыда тиги байке алдыга отуруптур да, жана солидный байкечи. Анан ал эчтеге унчукпайт дейт. Анан коркуп баратам дейт. Бул байке эчтеге унчукпайт, азыр бир жарылса, катуу жарылса керек депчи. Катуу кыйналат окшойн деп. Ошентип кетип баратабыз дейт. Тиги жаш балдар недовольный дейт жеткичечи. Анан кеминден өтүп калдык дейт. Жана боомго кире бербей, кеминден өтүп, жана круговой бар го, кеминден өткөндөчү. Круговойдон өтүп анан күгүн болуп калды дейт, уже караң кирип баратат дейт да. Анан күгүн болуп баратканда анан караң киргенде анан фараны күйгүздүм дейт. Фарам күйгүзгөндөн действительно фарам жакшы болчу дейт да. Машинам бүт жери жаман, бирок фарасы айбандай чакыйып мындай жакшы болчу экен да, фарасычы. Фарам күйгүзгөн анан тиги байке анан фараң жакшы экен, ушундай дагы мындай аябай жакшы көрсөтүп турбайбы, карачы дагы жапжарык болот экен деп. Мындай байке наоборот ошол мындайча айтканда, ошону айтканда тиги байкени ыйлагым келди дейт да. Буякта мораль эмне туугандар, мораль ошол ар бир адамдын жаман жагын карай берсекчи, өзүбүздө нерв болобуз, инфаркт болобуз, аягында инсультта болобуз, Кудай сактасын. Мен кечээ врачтарга барып мындай сүйлөшүп калам да. Республикасы больницага барып ошо жүрөгү ооруган бир аргандарды караган бир врач эже бар, ошо менен сүйлөшсөм, мурун 50 жаштагылар келчү эле дейт. Ушундай жүрөгүм ооруп атат, кыйналып атам. 40 жаштагылар келчү эле дейт, андан кийин азыр эми 25-30 жашта жаш балдар келип атат дейт да. Ушунун баары эле влиять этип берет экен да, ар бир мелочь нерсенин баарына эле нервтене берсекчи. Анан буякта карабайсызбы, жана жакшы адам жакшысын издеп отуруп, аягында жана жакшы нерсени фарадан тапкан экен да. Фарам действительно жакшы болчу дейт да. Анан алхамдулилля жеттик дейт, баары жетиптир, балча жакшынакай элечи. Бирок жанагындай нерв болуп, кыжалат болуп, сүйлөнүп барсаң деле жетесиң, бирок жана байкедей болуп жакшы ойлонуп, эч бир унчуккан жок дейт жеткенчечи. Жана фара күйгөндө анан жанагындай айткан экен да. Ошентип туугандар, ар бир адамдан жакшы сыфаттарды издейли, ошол жакшы сыфаттарды өзүнүн жашоосуна алып келели. Ошо менен мындай жашообузду жакшы, мындай чырайлуу жашап өткөнгө аракет кылалы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.